Асхатбек Нурматов 6 айдан бeri жалданып кой кайтарат. 33 жаштагы Асхатбек ысык көлдөн болот. Бишкекте иш берүүчүсү менен жолугуп, ооздеги келишим түзүп, акысыга келип калган. Деген менен бул аралыкта айлыгын ала албаганын айтып, наразычылыгын билдирди. Апрелдин 20-сында Бишкектен Акматов Эркин деген киши малын бакпайсыңды жардамчыды алып келген. Ана мен макул болгон. 10 000 деген айына. Анан кийин алардын баарына макул болгондон кийин жаныңда бир жардамчы болот. Ысык тамагыңды дайындап берет, чайыңды дайындап берет. Кийим кечегиң бүт өзүм обеспечение кылып берем деген. Ошо айткан нерсесин бирөөсүн да кылган жок. Эмне жанымдагы жардамчысы деп атканы дагы отордон да эчтеке да алып да чыккан жок. Оторго 3 эле жолу барды. 3 жолу барды дагы, андан кийинкисин вообще барган да жок. Асхатбек буга чейин акысыдан кетүүгө да аракет жасаган. Бирок иш берүүчүлөрдүн дымагы менен кете албай калганын айтат. Ал акыркы 6 айда башынан өткөргөн кыйынчылыктарын айтып берди. Анан бирден болсо эле сөгүп эле энеге асылып, атага асылып, анан өткөндө казайын келди дагы кочкорлорго жем бер, кочкорлорго жем бербесең айлыгыңды бербейм дейт. Койлорду жоготсоң сен төлөйсүң дейт. Башында андай да көрүн жок болчу меникичи. 10 000 мен жөн гана жардамчыга келгем. Мен бул балага жөн эле жардамчы катары келгем да. Анан уже 6 айым өттү. Айлык десем эртең бүрсүгүнү мына ана деп же айлыгыман кабар жок. Же эчтекеси жок отурум азыр. Же айылыма кете албай отурум. Асхатбектин ал жайын элдик көзөмөл кызматы аныктаган. Аларга Нурматовдун туугандары кайрылып издөө салышкан. Элдик көзөмөл кызматы айтылган дарекке барып Асхатбекти бошотуп алышты. 1-2 күн мурун сүйлөштүк, ушундай маалыматтар түштү, койчу болуп иштеп, 1-2 жойго кайрылсак реакция болбой атат, жашоом коопсуздук дегенден анчалык эле эмес экен. Барып учураштык, сүйлөштүк. Бишкекке салам. Бишкекке салганда жетекчибиз бар. Жетекчибиз офиске барып учурайт, о жерден ысык көлдөн келип бул баланы алып кетет. Бирок мындай айыптоолорду иш берген Эркин Акматов аттуу жаран четке кагат. Асхатбек өз эрки менен ишке келгендигин айтып, айлык маселесин келишкенин билдирет. Анан кийин бул экөө сүйлөшүп 8 000га 1 жылга барам деген. Айлыкты 1 жылдан кийин бересиң, мен үйлөнөм, жайланам, ошол жактан үй алып өмүр бою карайм деди. Анан үйгө баргандан кийин кафе экенин билдим. Кууш кыйын экен да үйгө барган кишини. Жүрө берсин деп койгом. Эми Асхатбек Нурматов өз кичи мекенине жөнөтүлөт. Учурда ал элдик көзөмөл кызматынын көзөмөлүндө турат. Жабырлануучумун деген жаран азырынча укук коргоо органдарына расмий кайрылууну чечелек. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.